сабыр кылышты үйрөнөлү. Сабырдын түрү бар. Эң башында сабыр кылабыз. Анан эгер айын башында сабыр кылып өтүп кеткенден кийин, мисалы үчүн бөңнөн урушатасың, сыноо келди, кыйкыратасың, өкүрөтасың, сабыр кылып тура эң асты. Эмне алмайм, эми сабыр кылгандан башка эмне айла жок деп отурсаң, сабыр силерге сооп жазылган жок деген сөз. Сөздөр башында сабыр кылуу. У вас, сестры, что у вас все получится, что у каждой есть свой вкус, можно вот так вот сочетать цвета. Есть еще вот. 26 ноябрь күнү Сенамед клиникасында үмүтүңдү үзбөй аттуу атайын айымдар үчүн семинар болуп өттү. Аталган иш-чарага 70ке чукул адам катышып, алар үчүн үй бүлөнү бекемдөө тууралуу кеңештер берилип, жана маанайды көтөрүү таризинде оюн зооктор уюштурулуп, белектер таркатылды. Салганды үйрөнүп баштайбыз. Чыгып, эмне күйөөсүн галчыгын алып, бейишке умтулат бул сестрабыз. Ушака мотивация билсе жолчандардан унчукпай отурабыз. Аябай сонун мотивация. Бирок ар бир ой баалуу. Турмушка чыкканда кандай бийөөгө жасаныш керек? Ар ким өзүнөн чыгып Кандай өзүн алып жүрүш керек? Мусулман кандай болуш керек? Кандай капаланбаш керек? Ошо жолдон кандай чыгыш керек? Ошолорду жакшы билип үйрөнүп алдым. Үмүтүңдү үзбөй иш-чарасын өткөрүү максаты депрессияда жүргөн кыргыз аялзатына мотивация берип, ар бир кыйынчылыктын артында жакшылык келет деген ойду берип, психологиялык жактан жардам көрсөтүү. Эмне кылабыз? Оң канатыбыз өзүбүз мейли дейли, колубузду көтөрдүк. Мынтик учтукпу? Учуп атабыз. Бирок кечке эле ушинте берсек, колубуз талыйт. Айланып учуруп кайра эле жыгыла беребиз, туурабы? Жыгыла беребиз. Ал эми бул болсо күйөөбүз болсун, экинчи канатыбыз күйөөбүз болсун, учабыз. Легко, учканга бизге жеңил. Ошон үчүн эгер аялдар жалгыз болсоңор, силер жарым ибадатсыңар деди. Ал эми күйөөбүз бир жаныбызда жүрсө, биз толук ибадатпыз дагы, Аллахтын алдында биз толук ибадат менен барабыз. Мен мисалы үчүн жамынып жүрөм деп эле ойлочумун да, үйдө как на улице көчөгө чыкканда эле кийген, бүгүн чын эле билдим. Мурун мындай жаккан ушундай көнүктөрүм бар эметчи, бирок билчү эмес. Бүгүн ошону билдим. Жакты, албетте жакты. Силер бардыгы Аллахтын закону менен чегинде кыла турасыңар, кантип жакпасын. Аялдын баркын билелик, аялды сыйлап жүрөлүк. Акындын атын билбейм, аялдын аты түбөлүк.